Сулайман пайгамбардын акыл насаат кеңештеринен. Акылсыз адам унчукпай турганда, акылдуу адам болуп көрүнүшү мүмкүн. Ооз ачпаган адам акыл эстүү адам болуп көрүнүшү мүмкүн. Шашып убада берип коюп, андан кийин ойлонуу адамга тузак. Акылдуу аял үйүн курат. Ал эми акылы жок аял аны өз колу менен бузат. Оозун жана тилин тыйган адам өз жанын жамандыктан сактайт. Көпкө чыдаган адам эр жүрөк адамдан артык. Өзүн кармай билген адам шаарды басып алган адамдан артык. Кар төгүлө турган күнү байлык жардам бербейт. Ал эми адилдик өлүмдөн куткарат. Сулуу бирок акылсыз аял мурдуна алтын шакек тагылган чочкодой. Акылдуу адам кырсыкты көрүп жашынат. Ал эми тажрыйбасыздар түз барып кырсыкка учурашат. Эң негизгиси акылмандык. Акылмандыкка ээ бол. Бардык мал мүлкүң менен акыл эстүүлүккө ээ бол. Кар катаал, жаал тыйылгыс. Бирок кызганчаактыкка ким туруштук бере алат? Жек көрүү жаңжал чыгарат. Ал эми сүйүү бардык күнөөнү жабат. Текебердик келгенде маскаралыкта келет. Ал эми момундарда акылмандык. Теңир жек көргөн алтын нерсе. Атүгүл анын жанына жийиркеничтүү болгон жети нерсе. Менмен сиңген көздөр, жалган тил, жазыксыз адамдын канын төккөн кол, жамандык ойлогон жүрөк, кыянаттык кылганга тез чуркаган буттар, жалган жала жапкан жалган күбө, бир туугандардын ортосуна от жаккандар. Маңызсыз сүйлөгөн адам кылыч менен жаралагандай жаралайт. Ал эми акылдуу адамдардын тили сакайтат. Акылдуу адамдар менен мамилелешкен адам акылдуу болот. Ал эми акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат. Момундук менен айтылган жооп каарды токтотот. Ал эми кордогон сөз ачууну козгойт. Бай болуп, тынчсызданып жашаганча, кедей болуп, теңирден коркуп жашаган жакшы. Дос ар дайым сүйөт. Башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет.